Мына бул жерде бизде талаш болуп аткан нерсе. Могул символика деп аталат, туугандар. Бул реализм эмес. Бул символика. Туу. Мына бул жерде турган 3 чамгарак жакпай атат, Эмне үчүн 3 чамгарак жакпай атат сизге, урматтуу автор? Жусуп агай, айтыңызчы. Эмне үчүн 3 чамгарак жакпай атат сизге? Мен үчөө жакпай атат деген жокмун. Сен үчөө, төртөө экөө айме деле жок го. Мисалы азыр түндүктүн баардыгы Экөө кылып койсо деле боло берет. Төрттөн болуп калып атат азыр. Экөө кылып койсо деле боло берет. Эми экөө бири себеби мындай да, үчөө, төртөө болгондо түндүк чоңойгон сайын төртөө болот чамгарагы. А түндүк кичирейген сайын үчөө болот. Мындай кылыңыздарчы, башында ушуну үчөөнү кабыл алып атканда эмне болгон сөздөр болду эле? Сиздердин мурдагы унутуп калбасаңыздар, эски интервьюңуздарда өз оозуңуздар менен айткан сөзүңүздөр турат. Эмне үчүн 3 чамгарак? Биз деген башында 3'тү тандап алдык. Бунун өзүнүн немелери бар. Ар бир символдун өзүнүн түшүнүктөрү бар. Туура. Мынакей кечээ карап отуруп, ошол 17-жылдагы чыккан Кыргыз туусундагы Сабыр Ифтаровдун автордун бири романы, ошонун статьясын окуп чыктым. Азыр кичине кыскартып көчүрүп да алдым эле. Окусам эме болсо да. Бул жерде ар бир сызыгы өзүнүн маанилери бар. Туура. Мисалы үчүн деген мен 4'тү жасаганда деле каршы болгом. Ай бул болбойт. Бул деген классикалык эмесин тандап алышыбыз керек. Бул кыргыздын бозүйү эң негизгиси 3'төн гана болгон. Классикалык. Ал хандын бозүйү, байдын бозүйү деп бөлбөш керек. Негизин алыш керек да, чынбы? Ошон үчүн 3 бойдон калыш керек деп эле ойлоп келаткам мен. Эми билбейм кандай болорун. Сиз аябай туура айтып атасыз, Бекбосун агай. Мына эми мен дагы бир суроо берейинчи. Ушул жерде мүмкүн депутаттарга деле, ушул жерде катышуучуларга деле. Жамандыкка өлгөнгө тигилет деп бозүй жазалабы кыргыз, жазады беле? Жооп бериңизчи, урматтуу автор. Эми Өлгөнгө тигилет, ушуну атайын өлгөнгө тиккенди 3 чамгаракты кылалы деп, ушу өлгөн үчүн, жамандык үчүн мен билбеймин деген тиги ошондой эле илгери ар биринин бир 2-3 үйлөрү жакшылыкка жамандык деп өлгөндөрү болбосо керек. Эми азыр бизде деле эч кандай жамандыкка деп бозүй тикпейт. 2 бозүй тигет азыр чындыгында. Жамандыкка деп атайын ушул бозүй жамандыктыкы дебейт да, туура. Начар бозүйгө өлүк киргизбейт. Туура. Начарына көкчө калат да, тамак бышырган. Демек мынакей азыр бир баштан келе Бекбосун агай, сиз моунун 4 чамгарак болушуна автор катары каршысыз. Каршымын, дагы да каршысыз. Жусуп агай, сизчи? Мен каршы эмесмин. 3-өө, 4-өө мындай деле, андай деле айырмасы жок. Айырмасы жок эмес. Мен анда сизге айырмасын айтып коеюн. Төп келишти деп айтып Сизге экөө болсо деле боло берет экен, түшүндүк аны. Мындай да, могул 3 чамгаракты билбесеңиздер билип алыңыздар. Иптаровдун раматылык кайран Сабыр Иптаров өлбөй кал. Ошо киши болгондо азыр силердин оозуңарды ошто каратмак. Ал киши болгондо эмдигиче ушул тууну анализдеп, иликтеп, жиликтеп, баарыңарга так даана коюп бермек. Мына бул 3 чамгарак, урматтуу туугандар, кыргыздын бозүйүнүн түндүгү. 3 чамгарактын 3 башы эсептеп көрсөңөр 12 болот 4-тө. Бул 12 айды түшүндүрөт. Бул жерде турган 3 айдан 4 мезгилди түшүндүрөт, туугандар. Могу 4-тө 4 мезгилди түшүндүрөт. Дагы бир 3 чамгарактын 3-өө болгону кыргыздын уруусун байлаган ушуга. Оң канат, сол канат жана ичкиликти ушул 3-өөнө байлабады беле? Унутуп калдыкпы биз? Же маңкурт болуп баратабызбы? Мына ушул чечмелениши, бул чамгарактыкы ушул. Эми урматтуу туугандар, бул 3-төн каршы терши 6, жалпылап айтканда 12, бул 12 ай, 4 мезгил. Анан кыргыз дагы эзелтеден бери так сандарды ыйык деп эсептеп келишкен. 1, 3, 5, 7, 9 сандары булар ыйык сандар деп эсептелип келет, туурабы? Эми урматтуу туугандар, биз ушул чамгарак боюнча сөз кылып атабыз. Экинчи нерсе, мына бул
чекесиндеги нур, күндүн нуру ийри болуп калган үчүн биздин мамлекетибиз өнүкпөй атат деп атасыңар. Туурабы авторлор? Эми мен муну айтып берейин. Күндөн чачыраган 40 нур бул 40 урууну белгилеп келет. 40 уруу кыргыз деп келет эзелтен бери. Муну биз жинди болуп калбасак 40 уруу кыргыз экенибизди элдин баары тааныйт жана билет. Жана ошондой эле бул күн караманын жалбырагы эмес, урматтуу туугандар. Бул Умай эненин символун билдирген кыргыз оюму менен берилген. Умай эненин нурлар бул наристенин колдоочусу болгон Умай эненин баарыбызды эне төрөгөн, эне баккан, эне өстүргөн, урматтуу туугандар. Ошол Умай эненин колдоочусу, бул наристенин колдоочусу Умай эненин эн тамгасы. Ою ошондой деп айтылып келген. Мен бала кезден, мен мектепте жүргөндө да ушинтип окуткан. Баарын ушинтип окуткан. Бүт баарыбыз ушуну билебиз да, Бекболсун агай кандай дейсиз? Туура бул жерде ошо жана көчүрүп алган жерде дагы бар. Эгер мүмкүн болсо. Жакын айтсаңыз микрофонго жакыныраак. Мүмкүн болсо. Айтыңыз. Түндүк көчмө маданиятын, өз алдынчалыкты, ынтымак биримдикти өнүгүүсүнө атасы алтын эне адебин өбүлөнү туюнткан символ. Түндүк өз Кыргызстандын визиттик карточкасы, ата-бабадан мурастап мөөр тамгасы, ыйык табериги. Күн түндүктүн чачыраган 40 нур 40 кубук катары эсептелип, алар бир түндүктүн айласына баш кошуп, бир түндүктү Кыргызстандагы көп улуттуу калктарды да элестетет. Философиялык мааниде түндүк төгөрөктүн төрт бурчу деген ой тутумун чагылтып, ааламдын, жер шарынын, адамзаттын, коомдун бүтүндүгүн, мезгили менен мейкиндиктин биримдигин сыпаттап турат. Айлана чексиз мейкиндикти ашташкан чамгырактап, дүйнөнүн төрт тарабын, жердеги төрт мезгилин, ошондой эле байыркы кыргыздын жыл санагында чечмелесе болот. Ошол. Туура, мына сиз ушуну туура. Муну ушунда сиздер кабыл алгандан бери ушинтип келатабыз да, туурабы? Анан эмне болуп эле бүгүн эле анан эмне болуп кеттик? Бул деген экинчи дагы бир мааниси бар, урматтуу туугандар. Бул коломто. Коломто. Кыргызда коломто өтө маанилүү туугандар. Коломтоң өчпөсүн дейт. Ар бир үйдө коломто бар. Эне бар үйдө коломто бар. Коломтобуз өчпөсүн деп келген туугандар. Жылуулук коломто деген. Коломто деген нур, коломто деген ынтымак, коломто деген биримдик. Ошол коломтону тегеректеп энелер балдарына жомок айтып берген, манас айтып берген, комустун күүсүн чертип берген. Коломтонун тегерегинде түндүктү ачып коюп, боз үйдө терезе болбойт, терезе катары түндүк болгон. Могул нерселерди биз ыйык нерсе туюк болот, урматтуу туугандар, ыйык нерсе туюк болот, тарых үчүн айтып коелу. Ушуну жөн эле койсок жакшы болмок.